Биз бүгүн сууда сүзүү же болбосо бассейндер жөнүндө сөз кылабыз. Жана темабызга байланыштуу келип калган коногубуз бар, тааныштырсак. Борбор калабыздагы Сан-Тропе эс алуу борборунун башкаруучусу Курал Доскеев бизде бүгүн конокто. Кош келдиңиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Таңкы маанайыңыз кандай? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүкүр, жакшы келип алдык. Алгач эле сиздин алып келген белеңизди биздин телекөрүүчүлөргө жарыя кылып өтөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Курал мырза куру болуп келген жок. Бизге мына ушул Сан-Тропе бассейнине 1 айлык акысыз барууга сертификат ала келген. Биз мына ушул сертификатты азыр түз эфирден сиздерге ойнотобуз. Кантип деген болсоңуздар, биз сиздерге сурообузду атабыз. Мына ошол суроого эң биринчилерден болуп туура жана так жооп берген абонентке, телекөрүүчүгө биз ыйгарууга даярбыз. Чамдаңыздар, анда эмесе 1 ай Сан-Тропе эс алуу борборундагы бассейнде жайдын ысыгында сууга чумкуп эс алгыңыз келсе, анда биздин таңкы пирамиданы көрүңүз жана биз берген суроого алгачкылардан болуп жооп бериңиз демекчибиз. Ал эми биз суроону узатып өтсөк, суроо деле мына ошол бассейн жөнүндө, бассейн темасына байланыштуу. Бул киши Тынч океанынын жээгинде сууга түшүүгө болбой турган сууну чектөөсүз өлчөмдө фильтрлеп берүүчү лагунанын автору болуп саналат дейт. Анын эмгеги 2006 жылы Гиннес рекорддор китебине киргизилген. Ким жөнүндө сөз болуп жатат. Мына ошол суроого алгачкылардан болуп туура жооп берген телекөрүүчүгө биз Сан-Тропе бассейнине 1 айлык акысыз сууга түшүүгө сертификатты ойнотууга даярбыз. Чамдаңыздар, андыктан 1 ай жайдын ысыгы, жайдын акыркы айын Сан-Тропе бассейнинде өткөрүңүздөр демекчибиз. Жана бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып Албетте, суроону мен дагы бир ирет кайталап өтөйүн биздин үлгүрбөй калган телекөрүүчүлөр үчүн. Бул киши Тынч океанынын жээгиндеги түшүүгө болбой турган сууну чектөөсүз өлчөмдө фильтрлеп берүүчү лагунанын автору болуп саналат. Анын эмгеги 2006 жылы Гиннес рекорддор китебине киргизилген. Ким жөнүндө сөз болуп жатат. Чамдаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биз коногубуз менен маегибизди улантсак, Курал мырза, сиздердин мына ушул Сан-Тропе эс алуу борборунун ачылганына канча убакыт болду? 2010 жылы курулуп бүткөн. Ошо 2010 жылы жайында уже иштелип башталган. Размер, бассейн размери узундугу 70 метр, турасы 30 сантиметр. Тереңдиги 2 метрге жетет. Биздин оюбуз боюнча Кыргызстанда эң эле чоң мындай жаратылышы жакшы жерде жайгашкан бассейн бул биздин Сан-Тропе бассейн болуп эсептелет. Анын тегерек четинде аябай территориясы аябай абдан чоң. Бардыгы жеке менчилик эмеге айланат. Тегерек четинде чоң эме озеро бар, пруд бар. Жаратылышы негизи аябай эле жакшы жерде жайгашкан да. Адреси болсо село Ленинский, улица Садовая. Ошол жакта кирип баратсаңыздар, Ленинскийге кирип баратканда айылдын ортосунда чоң биздин баннерибиз турат, Сан-Тропе деген. Ошол баннердин солго бурганда Садовая көчөсү менен кеткенде уже айылдын аяк чени болуп калат. Мындай чоң бир талаада жайгашкан да. Ал талаанын тегерек чети чоң эле озеро. Ал жакта бардыгы частный собственностька кирет. Ал жактан рыболовство болсо болот. Жаратылышы жакшы нерсе да, жакшы жер абдан. Жакшы. Айтсаңыздар, ушул сиздердин баягы эс алуучу борбордун бассейнинде кандай суу куюлат, эмне кошулмалар менен балким? Ал бассейнде негизи суу биздин өзүбүздүн артезиан скважина, жердин 150 метрден ылдый скважина курулган да. Ал жакта
шаардык борбордук канализацияга кирбейт, шаардык водопровод немелер кирбейт. Бүт эле биздин өзүбүздүн природный булактын суусу артезиан скважина менен толот. Ал жакта бассейнде серебряный фильтр деп коет. Ал күнүгө фильтрация болуп турат, суу келип кетип турат. Бир жумада өзүбүздүн мындай бир химиябыз бар. Таблетканы ырытып коебуз. Ал таблетка прочищать этет, микробтардын баарын соруп алат. Аябай мындай ден соолукка жакшы суу колдонобуз да. Булактын суусу. Суу канча убакытта бир алмаштырып турасыздар сууну? Бул негизгиси өзү фильтрация менен акырын алмашылып тура берет. Там компрессор бар өзүбүздүн. Ал насос менен өзүнчө фильтрация болуп алмашылып турат. Негизи бир жумада бир жолу бассейнди полностью суусун төгүп, ичинин баарын тазалап, орка баарын бүт эмелердин баарын колдонуп, бассейнди полностью жууп туруп, анан кийин кайра жаңыдан суу толтурабыз. Түшүнүктүү. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эске сала кетсек, бизде мейманда Сан-Тропе эс алуу борборунун башкаруучусу Куралбек Доскеев. Биз мына ошол Сан-Тропе эс алуу борборунун бассейнине бир айлык эс алууга чакыруу баракчасын ойнотуп жатабыз. Бир ай бою жайдын акыркы айын Сан-Тропе бассейнинде өткөрүңүздөр. Бул чакыруу баракчасын утуп алуу жөнөкөй. Биз узаткан суроого алгачкылардан болуп туура жооп берген телекөрүүчүгө гана ыйгарууга даярбыз. Суроону дагы бир ирет кайталап кетсем, мен бул киши Тынч океандын жээгинде түшүүгө болбой турган сууну чектөөсүз өлчөмдө фильтрлеп берүүчү лагунанын автору болуп саналат. Анын эмгеги 2006-жылы Гиннес рекорддор китебине киргизилген. Алгачкылардан болуп жооп бергенге аракет кылыңыздар. Биз мына ушул Сан-Тропе эс алуу борборунун бассейнине чакыруу барагын ыйгарууга даярбыз. Бизге жооптор келүүдө, бирок туура жооп келе элек. Жак Кусто дейт. Ойлонуп көрүңүздөр, жөнөкөй. Азыркы учурда интернет өнүккөн заманда кичине изденсеңиздер, балким мына ошол Сан-Тропе бассейнине бир айлык чакыруу баракчасы дагы аракет кылып көрүңүздөр. Сиздики болуп калар. Ал эми биз маегибизди улантсак, айтсаңыз, ушул сиздердин бассейнге баягы кардарлар кирүү үчүн эмнелер талап кылат, эмнелерди алып барбаш керек, эмнелерди алып келиш керек дегендей. Эми эң негизгиси ал кадимкидей эле мындай эс алуучу жайларга караштуу мындай өзүң менен мындай напитки, мындай суусундук нерселерди алып келгенге болбойт, тамак аш алып келген болбойт. Эмнеге дегенде бул кире турган баасы 500 сом, эркектерге 500 сом, кыздарга 300 сом. Ичинде өзүбүздүн жашынакай барыбыз бар. Ал жакта баалары анчалык деле кымбат эмес. Свежий разливной пиво, бүт спиртной ичимдик эмелер баары эле жайгашкан. Жакшы шашлык жасайт. Өзүбүздүн шашлычнигибиз бар. Улуттук Азербайжан аябай сонун шашлык жасайт. Пицца жасайт. Көп эле нерселерди ал жакта бар да. Демек, сиздердин бассейнге Сан-Тропе эс алуучу борборуна бара турганда акчасын көтөрүп алып барса болот экен да. Ичинде калган баардык нерселер бар. Нерселер бар. Эң сонун. Ал эми коноктордун коопсуздугун сактоо үчүн кандай чаралар көрүлөт? Балким атайын куткаруучулар же болбосо машыктыруучулар барбы ал жерде? Бизде коопсуздукту камсыздоочу балдар бардыгы спортсмен балдар. Бул биринчиден бардыгы мастер спорта по боксу, мастер спорта по борьбе. Алар баары аябай опытный, көп уже 10 жылдан, 15 жылдан көп иштеп жүргөн балдар. Эми силер билсеңер, шаарда Аякс деген охранный агентство бар. Ал
начальник охраны мен байкем болот, Дилмурат деген. Аябай уже 20 жылдан бери эле иштеп келатат. Шаарда көп мисалы Сорокна, Сорок, анан кийин Койот, анан кийин көп нерсе эмелери уюму чоң да, ошолор карайт. Биз эске сала кетсек, ардактуу телекөрүүчүлөр, Сан-Тропе эс алуу борборунун бассейнине 1 айлык аксыз түшүүгө чакыруу баракчасын ойнотуп жатабыз. Утуп алуу шарттары жөнөкөй. Суроону мен дагы бир рет кайталап өтөйүн. Бул киши Тынч океанынын жээгинде түшүүгө болбой турган сууну фильтрлеп берүүчү лагунанын автору болуп саналат. Анын эмгеги, анын жараткан эмгеги 2006-жылы Гиннес рекордтор китебине киргизилген. Суроо жөнөкөй, издениңиздер бир аз. Албетте бассейнге чакыруу баракчасы болгону үчүн бул бассейн тууралуу ким жөнүндө сөз болуп жатат дейт. Ким, кайсыл киши жөнүндө сөз кылып жатабыз. Алгачкылардан болуп биздин экранда турган WhatsApp номерибизге туура жоопту жиберген телекөрүүчүгө мына ушул чакыруу баракчасын ыйгарууга даярбыз. Бизге каттар келүүдө, бирок туура жооп келе элек. Ал эми биздин коногубузга суроо келиптир. Аягы 06 менен аяктаган абоненттен. Саламатсыздарбы, бассейндин санитардык абалга жооп береби дейт. Сиздердин бассейн санитардык абалга жооп береби деген суроо. Аягы 06 менен аяктаган абонент. Жаңы эле жооп бердим окшойт санитардык абалды. Там фильтрация болуп турат, серебряный фильтрация деп коет. Ал ар күн сайын суу бизде булактан скважина бар да, 150 метр тереңдиги менен. Ошол жактан өзүбүздүн суу жөнүндө бизде эч проблема жок. Постоянно алмашылып турат. Фильтрация ошол эски суу кетет, таза суу кирип эметип турат. Анан кийин бир жолу полный сливать этип туруп, сброс кылып туруп, кайра жаңыдан сууну кайра дагы бир жолу эметип коебуз. Толтуруп коебуз. Санитардык абал жакшы эле. Айтсаңыз, бассейнге түшүү үчүн баягы кайсыл маалда саат канчадан канчага чейин түшкөн ыңгайлуу болот? Эми ким менен барсаңар, мисалы бала чака менен барсаңар, күндүз шаңдуу аябай. Бизде ал жакта батут бар, кичике жаш балдарга совершенно бесплатно дегендей. Ал жакта кичике балдарга 30 сантиметрден башталып, ылый кетип, терең 2 метр болуп кетет. Бассейндин өзүнүн формасы гитара формасында метилет. Чоң жанагы эмес жагы, бул жана чоңдорго, мындай жана гитаранын эмеси болот, жана ичкерек жагы. Ошол кичинекей бала ал жакта батут и мисалы романтический пара болуп, мындай кыз мындай болуп жубайы менен барсаңар, анда шашпай бир 6-7лерде барсаңар, күн дагы түшүп калат. Мындай кечке маал барсаңар жакшы болот деп ойлойм да. Курал мырза, Медина, биздин алгачкы туура жооп келип түштү. Биз жаңыртып өтсөк, мынакей өзүңүз да көрүп коюңуз, Фернандо Фишман деп туура жоопту мына ушул абонент жиберди. Анда эмесе мен суроону дагы бир рет окуп, жоопту окуп кетейин. Бул киши Тынч океанынын жээгинде түшүүгө болбой турган сууну чектөөсүз көлөмдө фильтрлеп берүүчү лагунанын автору болуп саналат. Анын эмгеги 2006-жылы Гиннес рекордтор китебине киргизилген. Ким жөнүндө сөз болуп жатат деген суроону узатканбыз. Албетте дүйнөдөгү эң чоң деп эсептелген Сан Альфонсо дель Мар бассейнинин жаратуучусу Фернандо Фишман жөнүндө сөз болгон. Жана туура жоопту алгачкылардан болуп бизге жиберген абонент аягы 93 менен аяктаган абонент Акылай туура жоопту жиберди. Биз сизди куттуктайбыз, Акылай.
Сиз Сантропия эс алуу борборунун бассейнине 1 айлык чакыруу баракчасын утуп алдыңыз. Азаматсыз. Биз сиз менен эфир бүткөн соң байланышабыз жана бизден алып кетсеңиз болот. 1 айлык жайдын ысык аптабында Сантропия бассейнинде сууга чумуп эс алууга мүмкүнчүлүк алдыңыз. Куттуктайбыз сизди дагы бир жолу. Азаматсыз. Акылайды куттуктап өтөбүз. Биз маегибизди улантабыз. Курал мырза, негизи азыр жайдын акыркы айы болуп атат. Азыркы учурда сиздердин эс алуу борбордо эл батпай турган учур болушу керек. Ооба. Абдан туура. Эмне дегенде ар бир дем алыш сайын бизге ар кайсы жактан жанакындай пиар менеджер дегендер, радио рекорд көп кишилер келип бизге обращаться этишет. Там бир вечеринка кылайлы, бир жума мурун эле бизде пенная вечеринка деп коебуз. Пенная вечеринка өтүп кетти. Биздин бассейнден тышкары нары жагында өзүбүзчө бир чоң бир аянтчабыз бар. Ал жакта дискотека, полный оформлениясы менен, там ферма, стробоскоп, кадимки дискотека да. Ал жактан жана пенный вечеринка чоң жана шлангтар менен келип пена атып, ошол жактан ушундай бир мероприятиялар болгон да, абдан кызыктуу. Анан кийин азыркы маалда адам аябай эле көп. Мисалы даже сезон башталганда биз открытие деле, особо грандиозный открытие деле кылбасак деле уже майдын аяк чендеринде уже билип калган адамдар бассейн ачылды деп өздөрү менен өздөрү келе беришет. Ошо менен адам топ боло берет. Анан кийин 19 августта бизде дагы бир мотофестиваль деген бир мероприятие өтөйүн деп атат. Бассейн ичине бир Volvo кирет, анын жагын эметип, колонкалар менен аябай мощный колонкасы менен, экраны менен, мындайча айтканда сөз менен түшүндүрө албайсың, анда өз көзүңөр менен көрбөсүңөр. Албетте. Ошо алим ошол оюн кечелер болсо атайын баягы буйрутма менен коюла же күн сайын эле баягы оюн кечелер болуп турабы ал жакта? Жок, күн сайын боло бергенде кызыксыз болуп калат деп ойлойм. Эмнеге дегенде ал жак деле бардыгы шаардан чыгышат, ал жактын негизи өзүнүн природасы жакшы да, жаратылыш. Чыксаң эле тала, тала, жашылча көп нерсе, көп жерлерде. Бирөө балык кармап аткан болот, бирөө нар жакта шашлык жасап аткан болот, бирөө нар жакта природа кылып аткан болот. Бассейнден тышкары ал жактан пикник кылса дагы болот. Бассейн артында аябай чоң озеро бар. Озерого биз өзүбүз бир пирс куруп койгонбуз. Ал жактан пирске отуруп кечинде отурсаң абдан сонун кереметтүү жер да, мындай жымжырт, ошол жака столиктер бар. Открыт мындай ачык асман, сууну мындай көрөлө, суунун толкуну менен мындай суу кишинин энергиясын мындай жаман мындай боюңда болгон энергияны алып аябай бир мээңди сергитип келсең болот да. Ушундай жерлерибиз дагы бар. Аягы 02 менен аяктаган абонент Сантропия бассейнинин телефон номерин бериңизчи дейт. Телефондон байланыш номериңиздерди айтып өтсөңүз болот. Сиздердин айта берейинби? Мен ал жакта өзүмдүн бир помощнигим бар. Мен ал жактан постоянно булбай калышым деле мүмкүн. Эмне дегенде шаарда иштер болуп калат, налоговый, тиме мындай постоянно. Анан кийин өзүбүздө телефондо отура турган атайын бир өзүбүздүн бир кызыбыз бар, Наташа деген. Ошонун номерин жазып алсаңар болот. 0700 4080. 0700 4080. Туура айттыкпы? 0700 4080. 0700 4080. Эң сонун. Курал мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таңертең мына ушундай өзүңүздөрдүн эс алуу борбор тууралуу биздин телегөрүүчүлөргө кызыктуу маек, кызыктуу маалымат бергениңиз үчүн жана дагы бизге алып келген белегиңиз үчүн биздин албетте
күтүп алган телегөрүүчү Акылайды дагы бир ирет куттуктайбыз. Биздин дарекке келип, биз сиз менен байланышабыз. Чакыруу барагыңызды алып кетсеңиз болот. Чоң рахмат сизге. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сизге ийгилик. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде мейманда Сантропия эс алуу борборунун башкаруучусу Курал Доскеев болуп